Ош шаарында жеке ишкерлер тигүү жаатында чоң пайдасын тийгизген заманбап жабдык менен камсыз болду. Аппарат АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги тарабынан каржыланган. Жеке ишканага протерди сатып алуу үчүн жалпы 1 миллион сом гранттык негизде бөлүнгөн. Ишкерлерден кабар алганы Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси келген. Бул жакта жеке ишкананын өндүрүшүн көбөйтүү үчүн колдоо көрсөттүк. Анткени булар элдерди жумуш орду менен камсыз кылышууда. Буга чейин бул жердин эмгек жамааты тигүүчү цехке даярдалган өндүрүштөрдүн эскисин алуу үчүн Бишкекке жөнөтүп, андан соң атайын адистер колго даярдашчу. Биз Кыргызстандагы жеке ишкерлердин өнүгүүсүнө кызыктарбыз. Бул протер Ошто алгачкысы атайын буйрутма аркылуу чет өлкөдөн алынып келген. Автоматтык түрдө жогорку деңгээлде сүрөттү так тарткан протер көлөмү чоң типографиялык борборлордогу принтер сыяктуу компьютердик программа аркылуу буйрутма берүү менен иштейт. Чийгени 1,5 саат, 1 саат убакыт калат. Анан чыгарганы где-то 20 мүнөт да. Чийменин узундугуна жараша. 2015 жылы окуучуларга бирдиктүү форма кирип, мектептердин талабына ылайык келген формаларга талап күчөгөн. Муну менен бирге тигүүчү цехтер да көбөйгөн. Учурда грант алган тигүүчү цехинде 60 кызматкер эмгектенет. Алар күнүнө 500гө жакын мектеп формасын даярдашат. Ал эми буйрутма болгон мектеп формасынын эскизин даярдоо үчүн эле 2 адамдын 5-6 саат убактысын алат. Швейниктерге биринчи жолу жардам берилип атат да, себеби ушул плотер менен графис программасы менен биз лекалдарды чыгарабыз да, компьютер түрүндө лекалдар чыгарылат дагы. Деги эле бардык швейниктерге бул аябай чоң жардам да. Аларга биз услуга кылабыз. Тигүү жаатындагы ишкерлер протер же болбосо электрондук чеберди ишке киргизүү менен жумуш 2 эсеге жеңилдейт дешет. Ал эми жеке ишкерлер АКШнын эл аралык агенттигинен колдоо алуу үчүн официалдуу түрдө аларга кайрылуусу зарыл. Агенттиктин талабына жооп берген ишканаларга финансылык колдоо көрсөтүлөт. Арген Камалдинов, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.